Сыйлык алгандардын катарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Эрлан Камчыбек уулу дагы бар. 28 жаштагы спортчу спорттун кол күрөш түрү боюнча дүйнө, Азия чемпионаттарына катышып, ийгиликтерди багындырып келген. Акыркы 3 жылдан бери ден соолугуна байланыштуу катыша албай жүргөндүгүн, мындай сыйлыктар стимул болоорун айтат. Өзбекстанга кол күрөш боюнча барган болчумун. Ал жактан 2-нчи орунду, андан кийин 3-нчи орунду эле камсыздап келдик. Бирок андан кийинки мелдештерге бара алган жокмун. Буга себеп ден соолуктан көйгөйүп. Бүгүн болсо жылдын мыкты спортчусу аталык, ошону менен катар сыйлыктарды алып атабыз. Бишкек шаарынын мэри колдон келишинде колдоп атат. Ар бир берилген сыйлык мотивация берет да. Буга чейин жыл жыйынтыгын чыгарганда олимпиадалык гана спортчуларга жылдын мыкты спортчусу наамы ыйгарылса, бул ирет өзгөчөлөнүп 15 жаштан жогору болгон спортчуларга көңүл бурулуп, аларга дагы жыл мыктысы, ал эми олимпиадалык спортчуларга Бишкек шаарынын сыймыгы деген номинациялар ыйгарылды. Мурун биз олимпиадалык курама команда гана эң мыкты спортчу деп берчүбүз наамдарды. Быйыл болсо биз 15 жаштагы, 17 жаштагы, 20 жаштагы, 23 жаштагы спортчуларыбызга көңүл буруп атабыз. Ал эми андан өйдө олимпиадалык курама командага кирген спортчуларыбызга биз Бишкек шаарынын сыймыгы деген номинацияны ээледик да. Андан тышкары ветерандарыбыз бар, ошо өмүр бою Бишкек шаарынын мектептеринде иштеген, федерацияларда иштеген, ошо спортко толук салым кошуп келишкен. Ошо федерациялардын мыктысын чыгарып атабыз. Муниципалдын территориальный управлениялар менен иштешип атабыз. Ошондой эле кала мэри спортчуларга шарт түзүү боюнча бир топ аракеттер жүрүп жаткандыгын, ал арада Бишкекте кыз-келиндер күрөш боюнча курама команданын спорттук залы ачылгандыгын, 2023 жылдын бюджетине ылайык таптагы залдар салына тургандыгын айтты. Мындан сырткары дүйнөлүк талаптарга жооп бергидей спорт комплекс салуу үчүн жер табылгандыгын дагы кошумчалап өттү. Имараттар боюнча Айсылуу Тыныбекованын азыр эмеси зал ачылды. Муну президент Садыр Нуркожоевич көзөмөлгө алып, бир жарым айдын ар жак бер жак болуп калды. Абдан жакшы зал салып берди. Себеби биздин кыздар дагы ошого татыктуу. Андан тышкары гимнастика боюнча да зал салынып атат. Дагы бизде 2 проект бар. Мана бюджеттин бекилиши менен бюджет каралып, 23-жылга бюджет такталгандан кийин анан кийин биз ошолорду айтып, куруп баштайбыз. Биз азыр Бишкек шаарынын ичинен 10 гектар жер карап атабыз. Академия футбола ачалы, куралы деген пландар бар. Буюрса жакында көрөсүздөр. Ошол жерде биз ошол комплексти куруп башталат. Бишкек шаарында олимпиадалык резервте иштеген 11 мектеп бар. Андан сырткары шахмат боюнча 1 мектеп иш алып барат. Аталган мектептерде 9000ге жакын окуучу окуйт. Гүлзада Абдрахманова, Улукбек Сулайманов, 7 канал.